Dünyada 3 milyard 730 milyon ayallar var. Jana alardan bari ele mıqты jaşodo jaşabayt. Kee birki өлkөлөрдө kızdardı 8-10 yaşında özünün 3-4 есе uluğa turmuşka berse, başka өлkөлөрдө 95% kızlar boyga jetkenge çeyin zorduk zombulukka kabulat. Dağı bir өлkөдө ayallar ömürün ayağına çeyin jakşılık körбөй ötüp ketet. Assalamu alaikum dostlar, sizler menen Bek Şamirov. Bugün ayaldardı, kızdardı kordogon, alardın uktarını buzgan өлкөлөр tuuralı kep kılabız. Hurmatlı körүүчү, bu videoga bir mağacaktı belgisini koyup kettiğinizlerdi suranabız. Sizlerin kolduğunuzlar biz için abdan manilü. Biz videomuzda başladık. Birinci ele kızdardı, balakatka jetelek kezinde ele 8-10 yaşında turmuşka bergen Afganistan өлкөсү tuuralı kep kılalı. 1994 жылы Afganistanda payda bolgon jana 96 жылдан 2001 жылдары мамлекеттин көпчүлүк бөлүгүнü көзөмөлдөгөн Талибан кыймылы 5 жылдын ичинде өлкөдө аялдар үчүн абдан көп кысымдарды кылган. Талибандын өздөрүнүн айтымында бул аялдардын коопсуздугу үчүн алар өз кадыр баркын ар намысын сакташ үчүн ушул нерселерди жасаганбыз деп айтышат. Бирок чындыгында Афганистандын аялдары адамдын негизги укуктары менен дээрлик толугу менен ажыратылган. Бул өлкөдө жашы жете элек кыздардын никеге тургузуу эң популярдуу жана кыздарды өзүнчө бир инсан катары эмес, буюм катары колдонушат. Бул сүрөттө 55 жаштагы Саид Мухаммед менен 8 жаштагы Рошан Касем Чаваш айылында өтүп жаткан үйлөнүү үлпөт тоюнда олтурушат. Кыздын 60 жаштагы атасы кызын 8 жашта турмушка берип жаткандыгына өкүнүп жаткандыгын сүрөткө тартып жаткан журналистке билдирген. Бирок андан башка айласы жок экендигини баса белгилеген. Чындыгында бул сүрөттөгү кыз 8 жашар болгондуктан эмне болуп жаткандыгын деле жакшы түшүнбөй күлүп олтурат. Бул сүрөттө 40 жаштагы Файиз Мухаммад менен 11 жаштагы Гулам Хилерден тоюну көрүүгө болот. А бул жерде болсо 13 жаштагы кыз өзүнүн күйөөсү жана анын биринчи аялы менен олтурат. Анысы аз келгенсип турмушка чыгып эле тынч жашап калбайт. Бүгүнкү күндө бул өлкөдө 10 аялдардын 9-у зордук зомбулукка кабылган. Афганистандагы аялдардын орточо жашоо узактыгы 44 жашты түзөт жана төрөт учурунда аялдардын 85% медициналык жардам алышпайт. Ошондуктан Афганистан ымыркайлардын өлүмү боюнча дүйнөдө биринчи орунду ээлеп турат. Жана төрөт учурунда да көптөгөн жаш кыздар төрөй албай каза болушат. Йемен дүйнөдөгү эң кооптуу өлкөлөр катарында 4-орунду ээлеп турат. Граждандык согуш, террористтик жардыруулар бул өлкөнүн элдерине тынч жашоого бербей келет. Сауд Арабияга коңшулаш болгон Йемен өлкөсүндө 30 миллиондон ашуун эл жашайт жана алардын жашоо шарты жакшы эмес. Эң эле өкүнүчтүүсү бул өлкөдөгү аял кишилердин укуктары абдан аз. Болгону 30% кыздар гана мектептерге барат, калгандары турмушка чыгып кетишет. Бул сүрөттө кызгыл түстөгү Тахани аттуу кыз 6 жашында 25 жаштагы Маджетке турмушка чыккан. Анын жанындагы турган кыз 8 жашында турмуш курган. А бул сүрөттө болсо 14 жаштагы кыз өзүнүн 2 баласыны жуунтуп жатат. Биринчи баласыны ал 12 жашында төрөгөн. Эми элестетиңиз, 12 жаштагы кыз болгону 6-класстын окуучусу жана ал 6-класста эле балалуу болгон сыяктуу. Эң өкүнүчтүүсү Йемен өлкөсүндө бул көрүнүш эч кимди таң калтырбайт. Албетте төрөт учурунда каза болгондор да жок эмес. Бирок бул кыздар сыгандар сыяктуу жаш турмушка чыгып, өзү менен теңге үйлөнсө мейли. Көпчүлүк учурда кызга караганда анын күйөөсү 4-3 эсе улуу болот. 4-3 бөлүгү бул өлкөдө 15 жашка чейин турмушка чыгышат, же болбосо 75% кыздар 15 жашка чейин турмушка чыгып, чоңдор сыяктуу эле жашап келишет. Албетте кыздар өздөрүнүн каалоосу менен эмес, ата-энесинин каалоосу менен турмушка чыгып, айласы жоктон жашап келишет. Индия бул өлкөдө бир эле жаш кыздар эмес, жалпы аял кишилер өмүр бою кордук көрүп өтүшөт. Индияда кыздарды туула эле аборт кылышат, себеби көпчүлүк үй бүлө кыздардын туулуусун каалабайт. Мындан сырткары кыздарды эрте турмушка беришет. Индустардын айтуусу боюнча уул бала бул келечектеги мураскор жана үй бүлөнү багуучуда уул бала болот дешет. А кыздар болсо болгону ашыкча чыгым деп түшүнүшөт. Себеби кызды турмушка берүү үчүн кээ бирки ата-энелер өмүр бою иштеп акча жыйнашат. Кызды турмушка бергенде бардык чыгымды кыздын ата-энеси көтөрөт жана кымбат баалуу белектерди да алып берүүчү кыздын ата-энелери. Бул менен эле тим болбой кыз бала эч качан сый урматка да ээ боло албайт. Эгерде күйөөсү каза болсо буга да аял кишини күнөөлөйт жана аны элге кошпой коюшат.
Эң таң калыштуусу Индияда күйөөсү каза болгон аялдын бала чакалары болсо да аны элден чыгарып салат. Баласы өз колу менен апасыны бөлүп салган учурларда катталат. Демек индиялык кыздар турмушка чыгып өмүр бою күйөөсүнүн ден соолугуна маани берип өтүүсү керек. Күйөөсү ооруп калса, сен ордуңа мен оорубаймбы деп турушат. Чындыгында Индиядагы аялдарга жашоо абдан кыйын. Дал ошол себептен бүгүнкү күндө бул өлкөдө аялдарга караганда эркектердин саны көп. Себеби УЗИ пайда болгондон бери эч ким кыздуу болушту каалабай калышты. Индияда бүгүнкү күндө да бир жылда 700 000 кыздар төрөлбөй эле аборт болушат. Себеби кайсыл ата-эне кыздардын кор болгондугуна карап тургусу келет эле. Жыйынтыгы бүгүнкү күндө Индияда үйлөнүүгө кыз таппай эркектердин саны көбөйүп жатат. Бирок ошентсе да кыздардын аялдардын укуктары тебеленип келүүдө. Келиңиздер эми Индияда тартылган бир нече сүрөттөргө токтолуп кетели. Бул сүрөттө атасы 5 жашар кызыны узатып жатат. Ал бул жерде ошол эле 5 жаштагы кыз өзүнүн 14 жаштагы күйөөсү менен отурат. Индиянын Ассам штатында Хасина аттуу кыз өзүнүн күйөөсү менен турат. Бул кыз 13 жашында турмушка чыккан. Сүрөт тартылган убакта ал 14 жашта болгон жана 5 айлык боюнда бар. А бул сүрөттө болсо күйөө балада, келин да 7 жашта. Африкада аялдардын жашоосу абдан катаал, оор экендиги эч кимге сыр эмес. Бирок жамандардын да жаманы Бириккен Улуттар уюму Конго өлкөсү деп айтат. Официалдуу маалымат боюнча эле бир жылда 400 000 аял кишилер бул өлкөдө зордолот. Башкача айтканда бир күндө 1000ден ашуун кыздар, аял кишилер зордук зомбулукка кабылат. Эми булардын ичинен элге билинбей калып кеткендери канча. Бул жерде 2000-жылдары согуштун так ортосу болуп турган. Африканын ар бир бурчунан эркектер согушканы келип, аялдарды зордоп, укуктарны тебелешип келишкен. Бирок согуш бүткөнүнө 10 жылдан асса да кыздарга болгон мамилени өзгөртүшкөн жок. Бүгүнкү күндө да куралдуу уюмдар кыздарды, аялдарды колго алышып, алар менен каалаган нерсесин кылышып, анысы аз келгенси кулчулукка да сатып жиберишет. Сомали бул Африка өлкөсүндө 95% кыздар 4 жаштан 11 жашка чейин зордукталышат. Дал ушул маалымат эле бул өлкөдө жашоо кыздарга кандай катаал экендигин түшүндүрүп турат. Башка эч нерсе айтпай койсок да жетиштүү болот. Кыргыздарда уул балдарды сүннөткө олтургузса, бул жакта 98% кыздардын органын кесип салышат. Достор, биз бул тууралуу маалымат берүүнү каалабай турабыз. Эгерде сизге дагы кошумча маалымат алуу кызыктуу болсо, анда интернетке жазып изилдеп көрсөңүздөр болот. Мына достор, дүйнөдө аял кишилер кандай гана кордуктарды көрүп жашагандыгына күбө болдуңуздар. Албетте биздин өлкөдөгү жашоого шүгүр кылбай коюуга таптагыр туура эмес. Ар дайым шүгүр кылалы. Себеби баарыбыз эле ошол кордук көрүп жаткан адамдардын ордунда болуп калышыбыз толук мүмкүн эле. Достор, бүгүнкү видеобуз тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Албетте мындай видеолор YouTube'га жакпайт. YouTube'дун аналитикасы мындай видеолорду көп эл көрүүсүнү каалабайт. Себеби элдерди абдан таң калтырган контент башкалардын психикасына зыян берүүсү мүмкүн деп билет. Кыргызстан каналы ар дайым чындыкты жашырбай айтып келгендиги үчүн биз бул дүйнөдө кор болгон аялдарды көргөзүп берүүнү туура көрдүк. Чындыгында мындай видеолорго YouTube 1 сом да акча төлөп бербейт. Кайрадан каналыбызга зыян тийүүсү мүмкүн. Бирок ошентсе да биз Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү үчүн ар дайым кызыктуу, таң калыштуу маалыматтарды изилдеп көргөзүп берүүгө аракет кылып келебиз. Себеби көпчүлүгүңүздөр дал ошол үчүн биздин каналыбызды көрүп келесиздер деген ойдобуз. Достор, биздин мээнетибизди баалап бул видеого бир лайк коюп, башкалар менен да бөлүшүп кеттиңиздер. Сиздер менен Бекшемик болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.